Коронавирус илдетине каршы эмдөөдөн алгачкылардан болуп, медицина кызматкерлери өтүүсү милдеттендирилген. Ага ылайык бүгүн 29 марттан тарта Ош шаарында медицина кызматкерлери эмдөөдөн өтүп жатышат. Алардын арасында медайым болуп эмгектенген Феруза Маткалыкова дагы бар. Анын айтымында эмдөө учурунда эч кандай коркуу сезими болбогон. Эми ооруп калып, кыйналып жаткандан көрө коркпой эле келип вакцина алдын алган жакшы. Буга чейин деле канча вакциналарды алып атышкан. Ошолордун бири катары эле алып бериш керек. Ооба, өзүм ыктыярым менен келип. Кичине болду, барбы болот экен, бирок жакшы эле азыр. Коркпой эле келип алып бериңиздер. Ошо башка вакциналар катары эле. Эмдөөдөн өткөн ар бир жаран жарым саат атайын бөлмөдө эс алып турган оң. Ошону менен бирге эле 3 күн эч кандай сууга денесин тийгизбеш керек. Эгер дене табы көтөрүлсө, дарыларды колдонууга уруксат берилет. Bir xil, hammasi vaksinalar bir xil. Buni побочный действиялari ham shu temperatura 3 kun kirinmaysiz, 3 kun suv tegizmaysiz deymiz. Temperatura bo'lsa, istimaga qarshi tabletkalar ichishi mumkin endi. Shu 3 kundan keyin o'zi o'zgarib ketadi. Hech kim hech qachon jalb qilib kelmagan yo'q. Hamma yo'q yaxshi. Mana bugun qildik privkalarda. Hammasi yaxshi, unchana bo'lgan yo'q. Ko'plari qo'rqyapti ekan, shok bo'ladi, anaqa bo'ladi deb. Yo'q, endi bu narsalar endi Alloh o'z saqlasin. Xudo xolisa yaxshi boshlab oldik. Davomli yaxshi bo'lsin. Ал эми атайын тизме менен шаардагы дарыгерлерди эмдөө 2 этап менен жүрөт. Бүгүн биринчи жолу эмдөөдөн өтсө, ал эми дагы 21 күндөн кийин экинчи жолу эмдөөдөн өтөт. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Алгач эмдөөдөн Бишкек, Ош шаарларына жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү өтөт. Бұл бірінші кезекте алыш керек болғандар 18 жаштан жоғары адамдар алыш керек. Анан кейін денсаулығы жақшылар алыш керек. Албай тұрғандар кимдер енді бірінші кезекте азыр мезгилде өткөр респиратордук оорумдан ооругандарга мүмкүн эмес. Тузалгандан кийин 2 жумадан кийин ала алса болот. Андан кийингиси аллергический реакциялары анамнезде бар болгон адамдар алышы мүмкүн эмес. Андан кийин кош бойлуу аялдар, көкүрөк үстүмдөн эмизген аялдар, андан кийин ковид менен ооругандар 6 айга чейин, оор бүткөндө 6 айдан өтпөгөнгө чейин алар өтсө, анан алар дагы алыш керек. Ошондой нарселерди түшүндүрүшүбүз керек. Бүгүн 29 март республика аймактарында COVID-19 каршы эмдөө башталды. Алгачкылардан болуп, медицина кызматкерлери эмдөөдөн өтүүдө. Ал эми дал ушул муздаткычтарда мындай болгон Кытай мамлекетинен алынып келинген вакциналар сакталууда. Айымкан Исрал кызы Азам Бузирков, Ынтымак.